Assalamu alaikum dostlar. Бүгін 23 август күні Қытайдың Шанхай шаарында UFC'нің кезектегі Fight Nights турнирі өтуді. Бұл жолы Қырғызстан үшін өзгөчө беттеш болды. Себебі қырғызстандық белгілі мушкер жарым оор салмақ чембирдигинде UFC'де экинчи беттешине чыккан Уран Сатыбалдиев Қазақстандық Дияр Нургажай менен кескелди. Диярдагы, Урандагы UFC'деги биринчи беттештерин жеңилүү менен баштап, бул беттешке олуттуу маанайда чыкты. Беттеш тууралуу алдыда кененирээк биздин канал менен калып туруңуздар. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Буга чейин карьерасында 11 беттеш өткөрүп, анда 10 жолу жеңишке жетип, болгону 1 рет жеңилген Казакстандык Дияр Нургажай Уран Сатыбалдиев үчүн олуттуу атаандаш болот деген сөздөр айтылган. Чын-чынына келгенде дагы эки мушкердин тең деңгээли бирдей көрүнгөн. Бирок көпчүлүк ММА күйөрмандары Уран Сатыбалдиев Казакстандык атаандашын утуп чыгат деген пикирлерин дагы айткан жайы бар. Беттеш башталып, алгачкы мүнөттөрдөн тартып Казакстандык мушкер өзүнүн бутка туруу абалындагы мыктылыгын колдонууга аракетин көрүп жатты. Бирок Уран Сатыбалдиев өтө деле көп ашыккан жок. Ал өзүнүн соккусун даярдап, качан гана кези келген учурда гана ал соккуну жиберүүгө камыгып жаткан. Ошол учур келип, биринчи раунддун орто ченинде Дияр Нургажайды Уран Сатыбалдиев нокдаун абалына түшүрүп, андан ары партнерден беттешти улантты. Гардтан эч кандай олуттуу чабуул уюштурбаганы менен андан ары Уран Сатыбалдиев чабуулду акырындык менен өнүктүрүп олтуруп, атаандашын муунтуу менен жеңишке жетти. Ошентип, кыргызстандык Горилла кайманаттуу мушкер UFC'деги биринчи жеңишине кол жеткирди. Болгондо дагы өтө ишенимдүү түрдө. Себеби биринчи раундда гана ийгиликтүү жеңишти камсыздады. Ошентип, Уран Сатыбалдиев менен Дияр Нургажайдын ортосундагы беттеш биринчи раундтан андан ары уланган жок. Кыргызстандык мушкер үчүн бул өтө олуттуу жеңиш. Алдыда мындан дагы күчтүү атаандаштарын эми UFC матчмейкерлери даярдап турат деген оюбуз бар. Бирок Уран Сатыбалдиев бул беттеште көрсөткөн мушкердик IQ-су атаандашын кези келген учурда гана көп күч коротпостон нокдаунга түшүргөн учуру менин оюмча көпчүлүктү таң калтырды. Андыктан Уран Сатыбалдиев жарым оор салмак чембирдигинде титулга чейин жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Урматтуу достор, буйруса Кыргызстандагы мыкты жаңылыктарды биздин каналда айтууну токтотпойбуз. Андыктан бизге жазылыңыздар, лайк басыңыздар.